8-бөлүм. Шавул болсо Степанды өлтүргөндөр тараптуу эле. Ошол күндөрдө Иерусалимдеги жыйынды катуу куугунтукташты. Ошондо элчилерден башкасынын бардыгы Жүйүт менен Самариянын ар кайсы жерине чачырап кетишти. Степандын сөөгүн болсо Кудайдан корккон такыба адамдар көргө коюп, ал үчүн катуу аза күтүштү. Ал эми Шавул үйдөн үйгө кирип, эркек болобу, аял болобу бардыгын сүйрөп чыгып, түрмөгө камап, жыйынды жок кылууга аракет кылып жатты. Чачырап кеткендер болсо эл аралап Кудайдын сөзүн таратып жүрүштү. Филипп Самария шаарына келип, анын тургундарына Машаяк тууралуу жакшы кабар таратты. Филипп жасаган кереметтерди уккан көргөн элдин бардыгы анын сөзүнө чын дилден кулак салышты. Анткени жин оорулуу көптөгөн адамдардын ичинен жиндер катуу кыйкырык менен чыгып, көптөгөн шал оорулуулар менен аксактар айыгып жатышкан эле. Ошентип бул шаар чоң кубанычка бөлөндү. Ушул шаарда буга чейин сыйкырчылык кылып, Самария элин таң калтырган, өзүн бир улуу адам кылып көрсөткөн Шимон деген бир киши бар эле. Бул кишиде Кудайдын улуу кудурети бар деп, элдин бардыгы кичинесинен чоңуна чейин ага кулак салышчу. Алардын ага кулак салуусунун себеби, ал көп убактан бери өзүнүн сыйкырчылыгы менен аларды таң калтырып жүргөн. Бирок Кудайдын падышачылыгы жана Иса Машаяктын ысымы жөнүндөгү жакшы кабарды жарыялаган Филиппке ишенип калган эркектер да, аялдар да сууга чөмүлдүрүлүп жатышты. Шимон да Исага ишенип сууга чөмүлдүрүлдү. Ал Филипптин жанынан чыкпай, жасалып жаткан улуу кереметтер менен ажайыптарды көрүп таң калып жатты. Иерусалимде калган элчилер самариялыктардын Кудай сөзүн кабыл алганын угушканда, аларга Петр менен Жаканды жиберишти. Экөө келишти да аларга ыйык рух берүүсүн сурап Кудайга сыйынышты. Анткени алардын эч кимисине ыйык рух түшө элек болчу. Болгону алар Теңир Исанын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлүшкөн эле. Эки элчи самариялыктардын үстүнө колдорун коюшканда, алардын үстүнө ыйык рух түштү. Элчилердин кол коюусу аркылуу ыйык рух берилерин көргөндө, Шимон аларга акча алып келип, мага да ушул бийликти бергилечи. Мен кимдин үстүнө колумду койсом, анын үстүнө ыйык рух түшсүн деди. Бирок Петр ага мындай деди: Күмүшүң менен кошо жок бол. Анткени сен Кудайдын белегин акчага сатып алууну ойлодуң. Бул иште сенин тиешең да, үлүшүң да жок. Анткени сенин жүрөгүң Кудайдын алдында таза эмес. Ошондуктан бул күнөөң үчүн Теңирден кечирим сурап сыйын. Балким ал жүрөгүңдөгү жаман оюңду кечирер. Анткени мен сенин көрө албастык кылып жатканыңды жана күнөөнүн кишенинде экендигиңди көрүп турам. Ошондо Шимон: айткандарыңдын эч бири башыма түшпөш үчүн мен үчүн Теңирге сыйын кылачы деди. Алар болсо Иса жөнүндө күбөлөндүрүп, Теңирдин сөзүн жарыя кылышкандан кийин Самариянын бир нече айылында жакшы кабар таратып, Иерусалимге кайтып келишти. Теңирдин периштеси Филиппке мындай деди: Тур, түштүккө Иерусалимден Азаны карай кеткен ээн жолго бар. Ал туруп ошол жакка жөнөдү. Кудайга табынуу үчүн Иерусалимге келген эфиопиялык бир адам үйүнө кайтып бара жаткан эле. Бул Эбнух, эфиопиялыктардын аял падышасы, Кандакиянын жогорку даражалуу төрөсү, анын казна иштерин башкаруучуларынын башчысы болчу. Ал адам өзүнүн арабасында Ишая пайгамбардын китебин окуп бара жаткан. Рух Филиппке мындай деди: Жакын барып, бул арабага катарлашпас. Филипп жакын барды да, анын Ишая пайгамбардын китебин окуп жатканын угуп, андан: окуганыңды түшүнүп жатасыңбы деп сурады. Мага бирөө түшүндүрүп бербесе кантип түшүнмөгүлөм деди ал. Анан ал Филипптен арабага түшүп, өзүнүн жанына отуруусун өтүндү. Ал ыйык жазуудан бул жерди окуган эле. Ал сойлуш үчүн жетеленип келген козу сыяктуу, кыркпачынын алдында үнсүз жаткан кой сыяктуу ооз ачпайт. Ал кемсинтилип, адилет соттолуу укугунан ажыратылды. Бирок анын тегин ким айтып бере алат? Анткени анын жер үстүндөгү өмүрү бүтөт. Эбнух Филипптен: өтүнөм, айтчы, пайгамбар ким жөнүндө айтып жатат? Өзү жөнүндөбү же башка бирөө жөнүндөбү? деп сурады. Ошондо Филипп сөзүн баштады. Ал ыйык жазуунун ушул жеринен баштап Иса жөнүндөгү жакшы кабарды айтып берди. Алар жолдо бара жатып бир сууга келишти. Ошондо Эбнух: мына суу, менин сууга чөмүлдүрүлүүмө кандай тоскоолдук бар деди. Филипп болсо ага: эгерде бүт жүрөгүңдөн ишенсең, анда чөмүлдүрүлсөң болот деди. Иса Машаяк Кудайдын уулу экендигине ишенем деди ал. Анан ал арабаны токтотууга буйрук берди. Ошентип Филипп менен Эбнух сууга киришти. Филипп аны сууга чөмүлдүрдү. Алар суудан чыгышканда Эбнухтун үстүнө ыйык рух түштү. Филиппти болсо Теңирдин периштеси алып кетти. Ошондон кийин Эбнух аны көргөн жок. Ал кубанган бойдон өз жолун улантып кете берди. Филипп болсо Азотто болуп калды. Кейсарияга жеткенче бардык шаарларды аралап, жакшы кабар таратып жүрүп отурду.